We're live on Instagram. Hi guys. Well, not yet. Oh, not yet? Can I use your phone? Sure. For some like comments. What's up, everyone? Max is here. Hi guys. I'm in Kurdistan, Bishkek. Can you open your phone? It is just. Did you open live page? No? Yeah, we did that. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, ошондой эле Instagram'da görүүчүлөрү. Мен азыр Максат Байкенин iPhone 86-ны иштете албай атам чөкө. YouTube? Do you have YouTube? Of course you don't have YouTube, right? I didn't have YouTube. Бул биз пландаган неме болуп калды? Kanal, eh? Live session. Well, we're going to repeat it because, yeah, we're live. 5 people are watching, actually. I told you the kind of. Oh, man, what the hell is happening? Okay, this side. It's not an iPhone or Samsung. Okay. Right here. Yeah. Just, can you turn it up? Down. Good. So, anyways, it's a little lag. Let me share this. Hello everyone. You can say it here. So, bu biz planda algan түз эфир болуп калды. Себеби Максат Байке жакында эле келген. Максат Байкенин немеси жөнүндө кылабыз. Жок, келгени жөнүндө анан Максат Байке сиздерге сонун бир нерселерди айтып берет. So, siz ayta berіңіз, мен кішкене телефон чукпайын, башка нерселер бар. Саламатсыздарбы, англис тилинде окугандар, көрүүчүлөр. Менин атым Максат Муктаров. Мен англис тили сабагы берем, анан life coachмун. Life coach деген жашоого машыктыруучу. Англисче билгендер укса керек, life coach. What is a life coach? Life coach деген эмне? Биринчи ошол жөнүндө айтып берейин. Life coach деген bir тренер дейли, bir мугалим дейли, түшүнүш боюнча. Анан ал мугалим жөнөкөй эл катары жашаган кишини алып туруп, жогору даражага чыгарган кишини life coach дейт, жашоондагы жакшы нерсе алып берет. Ал эми мисалы бир адам жөнөкөй жашоодон ылдыйга түшүп кетсе, аябай стресс, депрессия болуп кетсе, аны психологдор жардам берет агачы. Үйүндө жаман эме болсо, үйүндө семейный жолдошу менен жубайы урушуп кетсе, алар психологдор барып баягы өзүнүн проблемасын оңдош үчүн ошондо психологдор жардам берет. Life coachtор аны да кылышы мүмкүн, бирок чыныгы иши жөнөкөй адамды алып жогорку даражага чыгаруу. Жөнөкөйдө мындай эл катары жашаган адамды жогорку даражага чыгаруу. Же кандай эле даражада болбосун бир адам, ошону жогору даражага чыгаруу. Ошол кишинин аты life coach болот, жашоого машыктыруучу. Yeah, so we're still waiting for people to join us, and is it YouTube or this is YouTube and this is Instagram. So okay. Biz hazır dagы көрүүчүлөрдү күтүп атабыз. Биздин урматтуу Instagram көрүүчүлөрү жана ошондой эле YouTube көрүүчүлөрү. Биз азыр күтүп атабыз. Буюрса кошулат. Бул дагы кайталап кетейин. Биз пландабаган неме болуп атат. Биз пландабаган түз эфир болуп атат. Максат Байке Кыргызстанга келип, ушундай сонун немелерди өтүп берет. Буюрса тренингтерди, коучторду мен бирөөсүн азыр өтүп келип, аябай башкача болуп отурам, толкунданып. Кандай болуп жатты? Аябай сонун болду. Менимче ар бир адам жок дегенде 3 айда бир мындай тренинг өттүрүш керек. Бул эң алыс вакыт дегенде. Менде вакыт болсо бир жумада бир жолу жок дегенде өтүп турмакмын да. Өзү менин клиенттерим бар да, мындай бир жумада бир жолу өтөбүз. Анын себебинде мисалы бир тема түшүндүрүп жашоо боюнча, жана ал барып ошол нерсени жашайт. Мисалы жоопкерчилик түшүндүрүп да, мисалы бүгүн радиодо жоопкерчилик түшүндүк да, тема ошол болду. Жоопкерчилик түшүндүргөндө ал бир киши түшүнсө, аны бир кадимки эле жашоосун жашай берет дагы, бирок ошону аткарат, өзү каалапчы. Аткаргандан кийин анан жыйынтыктар көрөт. Жыйынтыктар эмне болот? Мындай результаттар болот да, анан ошондо байкайт.
ошол баягы WhatsApp аркылуу окуган бир окуучубуз келди бүгүн тренингге. Ал айтып берди өзүнүн жашоосунчу. Ошо мен лайф коучингде үйрөнгөн нерселерди жашоомо кылганда аябай результаттар көп болду да, ошол сыяктуу. Мисалы айтып кетели, биздин темабыз эмне болду? Why your self concept matters, right? Не дейт? Кыргызчасын кантип көтөрүлгөн? Жашооңдун жашооңдун пульту ички дүйнөң деп ушул тема болду да бүгүнчү. Ички дүйнөң деген адамдын ичи. Мисалы ошол тренингдерден кандай эмелер болду иштенелер? Мен мисалы үчүнчү көп нерселерди сизден да окугам, өзүм дагы билем. Бирок мен мындай билем деген менен аны сезүү бул башка нерсе экен да, эки нерсе экен. Эки жол бар экен. Кээ бир бизнесмендер, ийгиликке жеткен адамдар аны кантип сезет? Аны кечке ушу бизнесте жүрүп, бир нерселерди кылып көрүп сезет да. Кээ бир адамдар ушундай ойлорду кечке алып кире берип, анан ошентип сезиши мүмкүн да. Мисалы үчүн бир эле мисал келтирсем, failure. The fears, right? That's my favorite part of your training. I mean the failure. Мага бүгүнкү эң жаккан ушул тренинг сессия канча болду? 2 саат болду, 3 саат болду? 2,5 саат болду. 2,5 саат тренинг болду. 2,5 саат тренингде ар кайсы нерселерди Максат байке айтып берди. Анан арасынан мага my favorite part. I mean, I liked everything. Мага баары эле жакты, бирок мага эң жаккан жери бул азыркы керектүү болгон нерсе. Мага жакканы баягы коркунучтар жөнүндө сөз кылганбыз да. Fears. Анан коркунучтардын бир приоритети, иерархиясы. Башында эмне турат дедиңиз? Башында кедей болуп кетүү. Жакшы, ошол бар экен, билчи. So I'm not afraid of it. So, but what I like is the failure, because I always view failure as a very important aspect of success. Мен үчүн жыгылуу бул fail деген, жыгылуу деген да. Бир нерсеге жетишпей калуу, ийгиликсиз болуп калуу бул өтө маанилүү да. Анан биз андан коркот экенбиз да. Ошого эгер бир нерсе мындай сиз айттыңыз го, бир нерсе кылбасаң, сен эч качан билбейсиң да. Ош жыгылап элең, же ийгиликке жете элең. Жыгылып калам деп кылбай койгонубуз үчүн ал коркуу да, жөнү жыгылып калам деп. Кайда кылсаң жыгылбайсың. Ал жөнү коркуу, болбой калат деп ойлойт да, анан болбой калат деп кирбей койт. Болбой калат деген нерсе жок. Биз ойлойбуз, биздин башыбызда болбой калат, бирок чынында ал туура эмес болуп калышы мүмкүн, туура эмес дагы. Биз кылганда көбүнчө ийгиликке жетебиз. Баягы ийгиликке жетпей калам деп корккон бул эме өзүчө. Канесем, коркуунун бирөөсү да. Страх, андан качыш керек. Андан канесем коркууну жыгыш керек деген. 20 people, almost 20 people are watching us. That's good. Are they any question? Чике брат таза окуп жүрөбү дейт. I don't know who is that, but Assalamu alaikum байкелер, кандайсыздар? Алейкум ассалам, баары жакшы, Кудайга шүгүр. So, you can ask questions if you want, but before we do that, let's make an announcement. Азыр суроолоруңуздарды даярдап турсаңыздар болот. Максат байкеге бүгүн жашоого машыгуу, life coach, ийгиликке жетүү, ар кандай ушу жашоодо, жеке жумушта, же бир бизнесте суроолоруңуздар болсо, жолдосоңуздар болот. Сиздер суроолоруңуздарды ойлонуп туруңуздар, Максат байке да кызыктуу нерселерди ойлонуп турсун, а мен болсо кичинекей бир неме жарыя кылып кетейин. Бул Максат байкенин буюрса ушул күндөрү өтчү тренингдеринин affiches. Yeah, you can view it closer right here. Pretty Mr. Max. There you go. So I look young there or old? You look different, man. You look like somebody told me Chinese singer. Somebody told me that. Oh, I thought you were old guy in the picture, but now you're young. Maybe my character, my speech, my personality look younger. That's why they say in the picture, maybe. But some people say just the opposite. Yeah.
So, эгер сиздерге кызыктуу болсо, азыр Максат байке кызыктырып айтып берет, немелердичи, мындай трейлерлерин айтып берет да. Бирок мен сиздерге мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, барууңуздарды айтат элем, себеби бул аябай кызыктуу. Анан мен өзүм бүгүн барып келдим. Биз коллегабыз, мага бекер болду. Мен өзүм бүгүн барып келдим, көп нерсени айтып берди. Мага аябай пайдалуу болду. Мен баарын жазып отурдум. Кыскасы, 8 февралда саат 3-тө Бишкекте Mary Hotel деген жерде болот экен. Can you pause that? Just pause it. Mary Hotel деген мейманканада болот 8 февраль саат 3-тө. 9 февраль саат 3-тө ошол эле жерде болот. Анан 10 февраль саат 3-тө Президент Холл до болот. Байланыш телефондору. Темалар башка. Ар кайсы темада, мисалы үчүн 8 февралда бул мамиле ийгиликтин сыры, 9 февралда мыкты бала тарбиялоонун жолу, 10 февралда жашооңдун пульту ички дүйнө деген тренинг. Ошондой эле Омар келет экен. Кыскасы аябай кызыктуу болот. Тренинг өзү эле кызыктуу болот. Сурак билүү телефондору муну улдуй да. I think it's going to show us a different side, right? Let's see. No? Let's go up. Let's go up. No, it's the other way. So anyways, I'm just gonna... Ошондой эле мен номерлерди айтып кетем. Анан ошондой эле кийин биз аны баракчабызга жана YouTube ушул видеонун астындагы описаниеден да көрсөңүз болот. Номерлер 0770 521 321 0755 494 739. Чалыңыздар, бул ар бир адам өтө турган тренингде мен сиздерге мындай гарантия берем да. Анан тилекке каршы көбүнө билбейт да. Максат байке, мисалы үчүнчү, өткөндө мага бирөө арким сурайт да, ушундайлар көбөйүп кетти дейт. Лайф коучерлер көбөйүп кетти дейт. Мен ага жооп бердим да. На самом деле сиз билбейсиз дедим, бирок ар бир адамга түрткү керек жашоодочу. Ар бир адамга түрткү керек. Мен да алдым лайф коучерлерди ушундай көбөйүп кетти деп мындай ушундай ойлорго мынтип карачумун да, ооба чын эле көбөйүп кетти окшойт. Алар мен билген нерселерди эле айтат деп ойлочумун да, мен делечи. А көрсө өзүнүн технологиялары бар экен, өзүнүн техникалары бар экен. Ошол техникалардын экөөсүн айтып берет. Биринчи мындай да жашоодо, мисалы, акча кантип табат, кантип табыш керек, кантип үйлөнүш керек, бактылуу жашаш керек, анан баланы кантип өстүрүш керек. Анан эң маанилүү нерселер да турабы? Ошолордун университети барбы? No. Кантип үйлөнүп, анан кантип жубай болуп жашап, анан кайнаталар менен кантип отношения кылып, ошонун курсуна бардыңбы? Же университети барбы ошонун? Жок, Же кантип акча табыш керек? Акча деген эмне? Акча болгондо, мисалы, кайсыл жака колдонуш керек? Ошолордун эмеси барбы? Университет жок, андай университет жок да. Мындай ичинде кызык жагы, биз азыр университетке бардык, университетте окудук. Ошол университетте окуган нерсебиз менен, мисалы, канча, мисалы, 20 сом, 1000 сом, 10 000 сом, Кыргызстанда айлык канча болсо да. Ошончо 10 000 сом, 20 000 сом айлык табыш үчүн, кембирге 40 000 табат, 60 000 айлык айлык да. Мындай ичинде ошо 40 000 сом, 20 000 сом табыш үчүн биз 4 жыл университетке барабыз, Андан мурда 10 жыл мектепке барабыз. Мындай ичинде өмүрүбүз боюнча 22 жашка чейин окуйбуз дагы, садиктен эмне окуп, анан 20 000 сом табыш үчүн ошолорду кылабыз. Ал 20 000 сом табып жөн иш кыласыз да, бир кесип кыласыз да. Кесип аябай маанилүү болот, эмнегенде акча таба атпайбыз. Бирок чынында эле кантип жашаш керек, акчаны кантип табыш керек, акча кантип кандай сейв кылыш керек деп мындай. Качан болсо каяка вложение кылыш керек, же кантип көп акча табыш керек. Же деги эле кантип ушу коучингге деп үйрөтөт да. Мисалы мен эмне үйрөтүп алам, биякта мен чынында айтканда баягы үйлөнгөнмүн, 10 жыл болду, балдарым бар. Мисалы, балдарды кантип өстүрүү дегенде эч ким билбейт. Биз каяктан үйрөнөбүз? Кызыңызды мисалы кантип өстүрөбүз, тарбиялап, кантип билбейбиз барбы? Ата-энеден көргөндөр кылабыз, туурабы? Ооба, ар нерсени окуп калып. Же кийин окуйсуң да. Ооба, кийин окуйсуң. Тренингде болот, окуганда деле мисалы психолог болгон үчүн, же коуч болгон үчүн сиз
Kitep karap turup эле мындай бир о мындан карап коюнчу тигини карайсыз тиги мындай уруласыз да. Бир нерсени билбейсиз максат аябай маанилүү да. Аны коучингде өтөбүз. Техника мындай экен сизге. Мисалы, эгер сиз эмне каалайсыз билбесеңиз, көбүнчө элдер билбейт. Дүйнөдөгү 90% эл чынында эле эмне каалаганын билбейт да. Эмне каалаганын билбегени үчүн анан кантип деген суроого жооп бере берет да. Бул аябай маанилүү. Бүгүнкү ошо тренингдерде ушул кантип эмне каалаганын билбеш керек. Мисалычы, сиз эгер чынында эле жашоодо эмне каалаганыңызды билсеңиз, аябай күчтүү киши болосуз. Бирок азыр сиз көрөрмандар башка кишилердин баары эмне каалаганын билбейт чынында. Билесизби неге? Анткени массовый психология деген бир эже айтты да, Москвада жолуктук эле кылдык. Мен ал кишиге айтатам да, ал бир Бараталиев деген кишинин менеджери экен. Мен ага жолугуп чогуу иштейли деп приложение кылдым, мындай сунуш кылдым. Ал эже айтты, максат сен эмне каалаганыңды билбейт экенсиң. Бул канча 2011-жыл, 8 жыл мурда. Ана кандай эже деп мен дагы каалаган нерсемди айттым. Айтсам ал мен кара дагы билбейт экенсиң. Жок, биле албай атасың, эмне каалап атасың деди. Мен кайта айттым, 3 жыл айткандан кийин ал эже айтты, биле албай экенсиң, бирок сенин күнөөң эмес деди. Анан мен каяктан тааныйсың, жаңы эле тааныштык да. Анткени деп мен совет доорунда мен массовый психологияда иштегенмин дейт да. Массалык психология деген элдин психологиясы болчу. Ошондо иштегенмин, а бизге задача келчү дейт, элден что дегенди алып салыш керек болчу. Эмне каалайт? Анан как деген коюш керек болчу. Кантип? А биз эмне кылабыз? Эмне каалайбыз билбейбиз. А кантип дегенди каалабыз дагы ошонун бай движение кылыш келген да. Өзүбүз билбейбиз, тигини кылабыз, муну кылабыз, тигини кылабыз. Эгер адам эмне каалаганын билбесе, жөн эле кантип? Как? How do I do it? How do I get it? How? But the person doesn't know what he wants, right? Exactly. Ошондой болгондо мындай болот экен да. Машинага отурасың. Машина отургандан кийин руль жок да. Руль деген как калбайт. Анан машина кете берет, руль жок. Ура албайсың, анан дуалды урат. Урганда солго буруп калат. Солго буруп калат да машина кете берет, потому что бура албайсың да. Качан бир нерсеге урмайынча, бир дуалга урмайынча же даракка урмайынча ал кете берет. Анан урса дагы бияк болот. Мындай эчтене жашоодо эмне кылганын билбеген киши буну кылып көрөт, айттан болбой калганда бүт баарын таштайт да, тигини кылып көрөт, муну кылып көрөт, жашоодо ошондой, бүт нерсени кылып. Мен өзүм да ошондой болгом да. Германияга барам, окуп жүрөм, болбой калды. Америкага барып кетем, Америкага барам, Америкада окуп жүрөм, анан Россияга барам, анан Кытайга барам, ушинтип жүрдүм. Ошондо мен өзүм эмне каалаганымды билбейт экенмин да. Ошого жана айтканымды кийин мен канча 3 жылдан кийин түшүндүм. Анткени мен коучингге баштаганда түшүндүм, что биз эмне каалаганыбызды билбейт экенбиз да. А сиз айтышыңыз эмне каалайсыз, там жакшы окуш керек, эмне кылыш керек дагы, студент болсо жакшы окуш керек. А эгер эме болсо, кимдеги иштеген киши болсо, бүтүн иштеп hey, we're seeing you. Yeah, through the we're actually mirror. seeing you doing everything. We're seeing you through the mirror. We're seeing you doing everything. Close the door. Yeah. People are commenting like, oh, you're cleaning up or something. Yeah. So, yeah. So the point here is. Let's. You want to finish? Yeah, and then we'll go over some questions. Yeah. Тренингдерде аябай үйрөтүлөт детально, ошондо техникасын үйрөтүмдө, ошондо мен эмне каалаганымды тапкандан кийин мен жашоомдо бүт нерсе туура багытка кете баштады да. Экинчи мисал, жана айттым, ооруп кетесиң дедим, мындай. Руль жок. Эгер what деген эмне каалаганын билгенде, аны билиш үчүн техникасы керек. Билгенден кийин уже руль пайда болот, кырсык болушу мүмкүн, урат, анан солго буруп калат. Но билет, оң жак кетет, руль бар да. Анан кийин эңки повороттон оңго буруп ошо калган жагына кетет. Же мындай эле, как дегенде аябай мисалы лодкада каяктан калап эме кылып атат да. Аябай техникасы жакшы, күчү жакшы. Анан бирден бергенде мындай ысырап кылбай полностью кетет да, мынтип. Аябай катуу бужак кетет, океанга карап кетет, бирок жер бияк. Эгер эмне дегенди билбеген киши жерди билбейт дагы, жөн калакты айдай берет, турме чыгып кетет. Стратегиялар эме болот. Why? Oh, you want to close it? I know, in order not to see.
Yeah, A little bit. just a little bit, very careful. No, the other way. Oh, sure. Sure. Oh, Sure. Good. I is think it it's okay? enough. It's enough. Okay. You gotta move that way. Okay, come on. I have some apples over there. Yeah, sure. Almaca. Aynen, sonra Yeah, so, ayva жақсы нәрселер. Ayderken. Ayderken, Batkent'ten gelgen almalardan жатабыз. But I think I have to go through some more training sessions for me to understand everything and to feel it. Негізі мен, как коучи қатары, мындай студент қатары, мен бүгін мисал үшін қатыштым да. Байкен жаңы технологиясы. Былтыры мисал үшін башқача еді. Былтырғы технологияларды башқача башынан ойлап шығып, революционно жаңы технологияларға келді да. Байкен. Ошол мен мисал үшін дағы қатышқым келеді. Yeah, let me try to do something. Why don't we just turn it off? Yeah. So. Okay, so now let's go over some questions. Эми biraz суроолорго токтолсок, YouTube'дагы суроолорду карайлы. Алла берди, Кудай берди деген колдонуучу окуучу жазат. Максат Байкенин тренинги укмуш да. Алла ыраазы болсун сиздерден. So, yeah. Силерге рахмат. Could you tell us a little about relationship? Okay. Well, can you be more specific? Yeah, maybe? No, the relationships we had here, you know. Oh, Yeah, we have the first one, muamele ilgili consider. Interpersonal relationship for success. Okay. Muamele. So, Muamele degen misal birinchi muamele жөнүндө айтсак, muamele siz nemen de ayıp bir besin uşul, misal üçün treyninginizde emne jönündө сүйлөйсүз? тренингде muamele misal adam жашаганда ким менен muamele кылса, жолдошу, жубайы, досу, анан ишчиси, анан өзүнүн өлкөсүндө muamelesi, ошо muamеле жөнүндө айтабыз да. Көбүнчө анткени биз ар нерсе өз muamele менен сыяздын да. Тийиштүү мисалы чогуу иштеп алсак, бул жерде бир muamele болот жумуштачы. Ошол muamеледе кандай же начальник менен muamelебиз кандай, ошолордогу muamele жөнүндө айтып, ал жерде определенный техникалар үйрөнүп, muamelени оңдоо. Башка адамды ийгиликке жетүүдө muamelени кантип мындай, кандай muamelеде болушубуз керек, ошолорду үйрөнөбүз да. Адам ошол тренингден чыгып, эмнени үйрөнүп чыгат мисалы үчүн? Кандай адам болуп чыгат? Тренинг чыкканда ал мындай билип калат да, ал киши эмнеге кыйкырып атат, же мен эмнеге айта албай атам, же эмнеге менин muamelем оңой болуп атат, же muamelем оңой болгон үчүн мен ийгиликке жете албай жатам. Сыяктуу. Мындай ишканда ийгилик аябай muamele менен тыгыз байланыштуу. Мисалы көп эмелер айтат, Джек Ма айтат, анан жанагы Рузвельт баягы великий адамдар айтат да, эгер muameleде жакшы muamelеде боло алсаң, анда сен иш кыла албайсың деген сөз да. The same user is asking another question. What should I do to find myself? Ошол эле YouTube колдонуучу дагы бир суроо атат. Өзүмдү табыш үчүн эмне кылышым керек? Тренингде аябай деталь түшүндүрөбүз, бирок биринчи эле мындай кыска айтсак, түшүнө алсаңыз түшүнөсүз, түшүнбөсөңүз билбейм, анда тренингге чыгып, өзүңүздү табышыңыз үчүн биринчи өзүңүздү сүйүшүңүз керек. Болду, сүйүшүңүз керек, өзүңүздү баалашыңыз керек, сыйлашыңыз керек. Үйдөгү кийим жөнүндө эле бат-баттан айтып койбойсуңбу? Айтып коеюн бар. Өзүңүздү сыйлоо деген мындай түшүнүңүз үчүн, мисалы, сиз кимди сыйлайсыз? Мисалы, көбүнчө биз конокду сыйлайбыз, конок келгенде дасторконду салабыз, жакшы кийинип чыгабыз, жакшы сөздөрдү айтабыз, маанайын көтөрө турган нерсени айтабыз, комплимент айтабыз, ушундай нерсе айтабыз да конокко. Ошол конок өзүңүз болосуз. Мисалы, мен максатым үйдө жалгыз отурам да, мисалы, конок келгенде эмне кылам? Конок келип калыптыр деп жакшы тазалап коем, жакшы тамак берем, жакшы сүйлөйм. Анан өзүм отурганда максатка конок, The Max is a guest for Max. Мен максат конок болгон үчүн өзүм жалгыз отурам үйдө, айтам, максат келип калыптыр. Аны жакшы тазалайм. Максат келип калыптыр, жакшы кийинем, максат келип калыптыр, жакшы тамак жасайм, жейм. Өзүм конок болом да. Кыскасы өзүн сүйбөгөн адам мындай экен да, мен бүгүн муну түшүндүм да. Эгер үйдө боло берет деп жыртык-пыртык кийимдерди кийип алып жүрсө, көчөгө чыкканда мынтип маңышып, Кытайдан келген көйлөктөрдү кийип жүрөт экен да. Жакшы, таза. Ошол өзүн сүйгөн болобу? Жок, ал наоборот өзүн сүйбөгөн адам ошентет экен да. Үйдө жыртык-пыртык кийип, өзүн сүйгөн адам мисалы үчүн кайда болбосун, конокто болобу, үйүндө болобу, көчөдө болобу, өзүнө дайым өзүнө жакканын кылат экен да.
жакшы кийинет экен, өзүн сыйлайт экен. Кыскасы ошол нерселер жөнүндө да. Да, кыскача айтканда мындай кантип билиш керек, өзүнү сүйүп сүйбөгөн кишинин. Өзүнү сүйгөн кишиге мисалы критика айтсам тийбейт да. Мен азыр бирдемке деп критика кылсам, тийбесе, значит өзүн сүйгөнү бул көрсөтмөсү да. Ошону мен мындай перефразировать этип туруп, let's go further да. Мен өзүм түшүнүгүмдү айтайын, мен бүгүн тренингден айттым. Окуучулар айтсын. Мен азыр Максат байке айта элек, мен айтайын, мынтип түшүндүм да. Өзүнү сүйгөн адам өзүнө күчтүү болот экен да. Аны эч кайсы адам сын тагып же мактап өзгөртө албайт экен да. Мындай мүнөзүн, настроениясын. Мисалы үчүн мага бирөө келип, сен сонун неме кылат экенсиң десе, түшүнө эле, бул деп берилип кетсе адам, демек ал адам өзүнө өзү мындай баа бергени өтө төмөн болот экен. Мен ушуну түшүндүм. Туура эле түшүндүм. Окей. Let's keep going. Ушундай детальдар. Наоборот, эгер мени бирөө келип, акыл сен ушундай немесин десе, мен ушул критиканы сразу мага таасирленип, мындай жиним келип же настроениям түшүп калса, демек ошол учурда дагы менин өзүмө өзүм баа бергеним өтө төмөн болот. Туура эле түшүндүңбү? Success. That means I learned something. Sure. But the other thing is you're gonna use it now. Yeah. You're gonna apply it. Эми ошондой нерселерди ойлонгондо мага эки далил болду бүгүнчү. Биринчиден мага life coach керек экенин далил болду. You're gonna have my further training. Мага life coach керек экени далил болду. Ага чейин деле билчүмүн, мен ушуну өтүшүм керек. Бирок азыр мен уже целенаправленно максат коюп өзүм ошол аракет кылам да, умтулам, барам, катышам. Болбосо Максат байке көз коллегабыз 100 саат бекер алсам болот. Бирок аны колдонбойм. Бирок бүгүн аябай ошону түшүндүм. Бул бир. Экинчиден аябай көп нерсеге көзүм ачылганын түшүндүм да. Демек ал дагы ошо биринчи ойду колдогон ой да. Ар бир адамга кандай ийгиликтүү болбосун, канчалык ийгиликтүү болбосун, ар бир адамга коучинг керек экен да. Ар бир адамга дем түрткү бериш керек. Неме, айныкса биздин окуучулар, мына англис тилин окугандар бизге мисалы үчүн группага жазышат да. Азыр биздин көрүп аткан подавляющее большинство, we were 30 people are watching us. So some of them are students, right? Бизди көрүп аткан окуучулардын канча бирөөсү биздин, то есть биздин көрүп аткан адамдардын канча бирөөсү биздин окуучулар. Ошондуктан алар they know exactly what I'm talking about. Алар жумуш үстүндө билет да. Себеби канчалык адамга дем керек экенин да. Кандай иш болбосун. Кыскасы, let's go further and let's look at some questions from Instagram. Так. Okay, how do we go up? Dude, your phone is stuck. You can't go up. Just read whatever you can see. Yeah, but it's all about English there. Instagram'dan суроо окуй албай атам, ошого бияктан окуйм. Инка Сопуева деген суроо атат. Саламатсыздар, мен аябай кызыгам англис тилин үйрөнгөнгө, бирок мен үйрөнө албай жатам. Секреттерин айтып койсоңор деп. Ким секретин айтайын? Англис тилин үйрөнгөн секрет? Окей, айтыңыз. Ушуну кылса болду. Бир эле оңой эле нерсе. Англис тилин үйрөнө албай атам деген кишиге англис үйрөнүү үчүн англис тилге ашык болуп калыш керек. Fall in love. Finish. Англис тилди аябай сүйсөңүз болду. Сүйгөндү үйрөнүңүз, сүйүп калыңыз, ашык болдуңуз, уже бүттү. Андан кийин эч кандай грамматика, эчтеке болбойт. Англис тилди кантип сүйүп калыш керек? Окей. Ай, жакшы айттың. Мен кантип сүйгөнүмү билесиңерби? Билем. Айтып бердим эле деген. Мында болгондо англис мен Кыргызстанда Баратсам англис тил турган экен, билесизби? Көрүп сүйүп калдым. Англис сүйүп калдым деген да. Англис тилин үйрөнгөндө кандай ощущениялар болот, ошону эстегем да. Мисалы мен айттым, максат ошо кичике убагында англис үйрөнгөндө сен англисти аябай жакшы билгенде элдер сени ушунчалык карайт деген да. Бир кыргыз мындай ойлосоң, мындай бүт бар акцент менен сүйлөсө, мындай Бишкекте жүрөсүн, башка жерде. Oh yeah, pretty good. What's going on, man? I'm Kyrgyz from the village. The name is called Noray from Kyrgyzstan, you know, like Nokat Osh, you know. But I'm from there, but I'm speaking like an American. That is the huge thing. And on Bitbar Karamakta,
Сен кыргыз болушун сүйлөп атасың десе, эмне болуп калган? Мага аябай жагат да. О, депчи. Анан 300 киши, 500 кишинин астынан чыгып алып, англисче мындай сүйлөп бирдемге түшүнүп берсем, бүт баары мени карап кол чаап аягында ошону элестеткенде мага аябай жакшы көрүнүп, ошондон кийин ошентип баштадым. Good. That's it. Ошон үчүн англис тилин сүйүп калыңыздар. Кийинки суроо. Болотбек Бердибаев сурады. Саламатсыздарбы? Макс агай, ойлогон оюңду корпостон башкалар менен кандай бөлүшсөң болот? Дайым алга дебестен артка чегинген да жакшыбы дейт. Туура эмес айтып алсам эмне болот деген. Is it okay sometimes to just be quiet and stay back instead of always trying to push forward? I think that's what he's trying to ask. Maybe you can ask for some clarification. Да, бул бираз мындай жакшы түшүнүк болуш керек бул жерде. Мисалы, караңыздар. Алга дегенде астыга жылыш керек, мындай кылып өзүңүздү кыйнап атсаңыз, значит натуралдуу эмес, аны сүйбөй атасыз. Ага эмне үчүн аны кыларыңызга жооп жок. Биринчи ошол нерсеге эмне үчүн ошону кылышыңыз керек дегенде жообуңуз аябай күчтүү болсо, анда кыйналбайсыз. А бизде көбүнчө канча саат, мисалы мындай караңыз, азыр англисче үйрөнгөндөргө мен чын айтайын да. Эгер англисчени канча убакта, канча айда үйрөнөм, канча мисалы айда, канча 3 айда үйрөнүп калам, 4 айда үйрөнүп калам деген киши жакшы көрбөйт экен англисчени. Бул индикатор. Биринчи аны жакшы көрүшүңүз керек. Демек, канча айда үйрөтөсүңөр дегенди дагы Канча айда үйрөтөсүң дегенде ал кишиге мен мынтип жооп бердим. Siz англисчени жакшы көрбөйт экенсиз, биринчи англисчени жакшы көрүңүз. Кантип жакшы көрөт? Мисалы, англисче билсеңиз, канчалан укмуштар болгонун биле алсаңыз, сиз аябай сүйүп каласыз. Мен сизге айтып берем, мен англисче билгенче Россияда жашасам, элдер орустар мени Лукойл Газпромдо кандай уважать этет. Жакшы нерсе, Россияда бир Москвада жүргөн бирөөсү орустар аны уважать эткен, бул аябай редкий ситуация. Значит, сиз Россияда жашаган бүт кыргыздардын астында болуп каласыз. Анан орустар сизди англисче билген үчүн ушундай бар. Кытайга барсаң, башка өлкөгө барсаң, англисчең жакшы болсо, элдер сени жакшы отношение кылат. Даже мен келип атканда Кытайда эмганда англисчең жакшы болсо, паспортты көргөн киши деле, деп туруп тез өткөрөт. Англисчең жакшы болсо, бирөө келип жардам берет. Ушундай эмне да, англисче билген адамы же бай деп ойлошот, же эми деп ойлошот да, баягы интеллектуальный. Бизде баягы орусча билсең, эмени билесиң дегенде, чындыгында орусча билсең, законду билесиң дегенде. Ошол канчалык преимуществолор, көп акча таба аласыздар англисче билсең. Мен ошондой голливудский кинону отурасыңар, без перевод, которумузда отуруп аябай жакшы түшүнсөңүздөр, приколдор түшүнсөң, мисалы Питер бар го, Russell Peters. Аны көргөндө аябай күлөбүз да, аябай күлөбүз. Неге биз түшүнгөн үчүн да? Түшүнбөсөң кыйын. Англисче түшүнгөндөн кийин уже немис менен да как положено бирдей мамиле түшүнсө, и тем более немистерден жогору болосуздар. Негенде Америка акцентimiz болсо, менде болду да. Француздарда акцент бар. How are you doing? Yeah, sen Fransızca jашап. Sen мына азыр акыл. You do it. They want to see. Okay, азыр акыл англисчени француз акценти менен сүйлөйт. Мен Amerikan акценти менен сүйлөйм. Значит, мен американ акцентин сүйлөсөм, француздан да жогору болуп калган болот. Мисалы, okay. Танышабы? Hi, bonjour. Hi, how you doing? Yeah, pretty good. Are you from France, guy? Yeah. Oh, really? So where are you from? I'm from Paris. Oh, Paris. Oh, that's great. So, bu Fransuz, men Kırgızmın, men Amerikan akcentini sürsem, bu Fransuzca, Amerikan akcentini bilbe, Amerika anglishcheni жақсы bilbegen üçün menden uyalat. Your English is so good. You spend so many times in America. No, man, I'm just from Kyrgyzstan. I've never been to the United States. You like some? Oh la la. That's what I'm gonna say, right? Oh la la. Ошол сыяктуу бул жерде дүйнөгө чыкканыңыздарда аябай мындай жагымдуу мындай ушундай баягындай неформальный визалар болот. Коноктор мындай сизди аябай жакшы сыйлап конок кылып алышат. Ошол сыяктуу англисчени сүйсөңүздөр, oh man, you can't imagine what you can do with English, right? I always tell my students that I spent close to 15 years, honing my English skills, right? I mean, it's not you're 3 months. You're 15 years. Look, you don't mind. Yeah. 20 years. Exactly, 20 years. And people ask for can you teach me English in 3 months? No, I can't even teach you English in a year. So Убакыт сураганда убакыт жок. Убакыт деген эмоция. Болобой аябай кыйынчылыкта 1 мүнөт өтпөй койт,
Стресс убакытта качан вообще стресс болгонду билбейт. Азыр жакшы сүйлөп, жакшы маектеп атканда эмне болот? Убакыт батып кетет. Эми караңыздар, мен англискийди ошончо жакшы көргөн үчүн мен азыр 20 жылдан бери англисче дагы эле окуйм, дагы эле үйрөнөм, дагы болгон кабарларды окуйм, мага керек нерсе китептерди окуйм, же мындай видео тренингдерди окуйм, аудио тренингдер окуйм. Ошондо мага эмне болот? Мындай үйрөнүү деген болбой калат да. Уже 20 жыл үйрөнүп атсам деле, мага канчалык сезилет билесизби? 2 ай курска барган деле сезилет. 2 ай курста окуп, англисче үйрөнүп алган деп болот. А так ал убакыт сезилет. Эмнеге мага жагат? Эгер жакпаса, убакытты сурай бересиз. Бир нерсе сиз эгер жакпай же убакыт сураган себеби сиз англискийди эмне үчүн керек дегенди жооп бере албайсыз да. Ошого жакшы жооп бериңиз. Азыр мен айткан жооптордон балким бирөөлөр же экөөсү же баары жагып калат сизге. Ошондо сиздин желанияңыз, каалооңуз аял көргөндө сүйүп калган болосуз да, аны англисче үйрөнүш кыйын болуп калат. Каалаган нерсени үйрөнүп, кызыгып уланып кетебиз. All right, so next, so before we go further, let's let's talk about тренингиз каякта өтөт. Негизи 8, 9, 10 февралда Бишкекте өтөт. Бишкекте өтчү тренингдер бар. Ошондо эле региондордо дагы болот. Региондо каерлерде болот? 11 февралда Караколдо, 12-синде Ошто, 13-үндө Жалал Абадта, 14-үндө Кызылкияда. Кыскасы бул эң сонун мүмкүнчүлүк. Максат байке менен көрүшүп, ар кайсы суроолорго жооп алып, бул деген it's one and only in this year, right? It could be one and only. Шашылыңыздар, чалыңыздар, телефондор 0755 494 739 0708 505 426. Бул жөн эле жардак эмес да. Мен бүгүн өзүм өтүп келген коучтучу. Мен мисалы үчүн эгер мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо деле чалып сурансаңар, балким бекер деле киргизет, же бекер болуп калышы деле мүмкүн. Башка күндөрү же менеджерге чалып көрсөчү балким. Бирок башкаларга деле айтсаңар болот да. Эгер келсеңер, I mean, you have to find money. Силер акча таап эптеп келишиңер керек да, катышыңар. Жок, мындай кылса болот. Мисалы мен ушуга эмем да, кандай десем, ачыкмын да. Акча жок киши десеге, бул жерде мындай акчаны биз неге сурап атабыз билесизби? Акча берген киши үйрөнөт. Акча бербеген киши үйрөнүш кыйын да, ошондой психологический нерсе бар. Даже мындай акча жок киши деле бирөөнүн акча алып туруп келсе, жакпай калса, кайра акчаны бергиле мага жакпады десе биз берип коебуз. Ооба. Бизде мындай акча үчүн табалы деген жок. Сөзсүз биз мисалы азыр бир техника үйрөндүм, быйылчы, былтыр үйрөндүм, кстати. Ошо ошибкамга бычак жок. Ошо ошибканы үйрөнүш үчүн мага аябай көп акча кетти. 100 миң доллардай кетип калды. Ошондой банкрот болдум да. Ошол техниканы үйрөнгөн кийин 100 миңден кийин ал бул 100 миң долларлык тажрыйба. Мында вообще мындай унутпайсың деп ошочу. Мен түшүндүм, значит, мындай болбойт экен депчи. Аны ошол элдердин дагы ошол ошибкага кирбеш үчүн мен алар менен эме кылам. Ошону айтканда келсин да, таанышыңыздар келсин, тренингге кирсин. Жакпай калса, биз мындай жакпады десе чыкса ошо 1000 сомуна же канча азыр 1200 беле. 1200 бир тренинг 1200 экен, 3 тренингге катса, анда 1000 сом. 3 күнгө алса, 3000, 1 күнгө алса 1200. Анын акчасын кайрып беребиз. Ооба. All right. Nice apple, man. This is very natural, you know. In China, you can't find this. Саламатсыздарбы? Бизнести кантип баштаса болот? I think it's a very general question. Айтып берейин. Can you make it very short because we are on the show, right? Бизнеске кантип башталат? эмне бизнес? Биринчи мындай. Бизнес деген нерсе мындай, акчанын айланышы да. Обороттун болушу, оборот. Ошон үчүн англисчеде make and do бар го. Make дегенден кийин бирденке практика болот. Мисалы, make a cake. Make a mistake, right? Make what? Make money. Yeah, мындай кандай продукция чыгат да. А бизнеске make дейт да. Бизнесте do. Do неге дейт? Анда продукция просто движение кылат. Бунан алып, бунан сатып, мындай кылып, же информацияны аласыз, do болуп калды. Потому что ал бизнес do кылгандан кийин ортодо бирденке жүр. Жөн кыймылдайсыздар. Бизнес деген ошондой да. Тапарсың, бакарсың, мындай connection бирөөлөр менен сүйлөшөсүң, бизнес. Кандай бизнес? Чоң бизнес, кичине бизнес бар. Бирок бизнести кылаардан мурда бизнес жөнүндө бир аз билишиңиз керек, ошондой характериңиздер болсо оңоюраак. Агер сиз ата-энеңиз, өзүңүз жөнү баягындай эме ишке иштейсиз го, жөнөкөй жумушчу болуп иштеп же бир какой-то бир жерде
эми менеджер же CEO болуп иштесеңиз, ал кишинин бизнеске башташы бир аз кыйын болуп калат, анан сразу баштап кетип банкрот болуш мүмкүн. Ошого этият болуш керек, характериңизде болуш керек. Бирок мен бизнеске баштадым, фейл болсун да кайра эле бизнес кылырым. Чагыңызда жаксаңыз мына дагылар бияка кошулсун. Бизнес мага аябай Мен маанилүү. муну өчүрөм. Кандай? Мен го. Чарлын эмесин Instagram, YouTube бу да? Ошон бияка жазып коесузбу бияктагы. Мен муну чыгарам да бияктагылар бияка берди. Бул чарыл эмес экен да. Ооба, эмес деди го. Жок, Instagram чарыл эмес экен, э? Ошон Мыналарды YouTube'га түшүнөйүнбү? Алар биле биздин каналда жазып коюңуз дейм да. кантип жазам? Биякта? Ал жазыш кыйын да. Окей. Ссылка коюш. Сиз жөн эле айтып койсоңуз болот. Instagramда чарылды эле жандырып атсыз да, бат кетмек. Эми YouTube'дан ушул баракчага 3 эле киши көрөт деп. Ооба. Бул Instagramда баракчадагы көрүүчүлөр YouTube'га кирсеңер болот. Google'га Кантип англис тилин Charles English деп жазсаңар, Google'дан чыгат. чыкпаңыз деп. Чыкпаңыз. Жок, ушул жака өтүп алыңыздар. Charles English деп Google'га же YouTube'га жазсаңар, азыр түз эфир чыгат. Бул жакта телефон керек экен. Маке. So, let's continue, right? Sure. So we talked about business. What was the final thing? Final You thing. finished the thought, right? Okay. Okay, good. Рахмат чоң түз эфир коюп бергениңерге. Сиздерге рахмат көрүп атканыңыздарга. 34 people are watching us. That's almost a hit. For the Онлайн сабак spontaneous өткөрүүчү schedule. суранычы. Ооба, биз онлайн сабактарды өтүп турабыз негизи. Англис тил боюнча. But we can also think about making one coaching session. Maybe, I don't know. We gotta talk to this guy. So, инак таанышайлы болобу дейт. Мен ушуну жакшы түшүнмөдүм. Инак таанышайлы болобу. Байке произношениени жакшырта турган кеп кеңештериңизди бөлүшүп кетиңизчи. Произношение оңдош үчүн актер болсуңуз. Аябай окшоштура бересиз. Мисалы, чымчыктын үнүн чыгарганды үйрөнөт го. Дегенчи. Же мисалы депутаттардын же президенттердин үнүн чыгарат го. Параллель. Ошол сыяктуу болосуз да. Мисалы бир эмоцияңызды жагы баягы даже жестикуляция болот го баары. Ошондо кошот. Oh really man, how's it going? You know, like Yeah, you have to body exaggerate, language, right? yeah, exaggerate. That's very important. Мындай сиз аша чабасыз да. Анткени сиз италиялы дежүрсүз, мисалы thank you дегендерге мен айтам да. Караңыз, thank you деңиз дейм да. Thank you деңиз. Thank you дегенде да мында т дебей 100%, сиз 150% чыгарасыз. Мындайсыз да. Thank you деп айта бересиз. Ошентип айткан сайын сиз дайыма ылдыйга түшөсүз да, баягы аша чабып кетпейсиз, мындай арка тартынган үчүн 150% чыгарасыз да тилиңизди. Thank you дегениңизде ошондон кийин арка тартылып 100% болот. Азыр үйрөнгөндө эле thank you десеңиз кайра арка тартып thank you болуп калат. Ошого английскийди произношенияны же эме кылганда аша чабыш керек да. You gotta Өткөрүп керек. Аябай. Уялбаш керек. Вообще уялбаш керек да. Мына бизде көп нерсени мындай коп көрөбүз да. Башкалар эмне дейт, бул эмне болуп калганбы, эмне болуп атат, жөн эле койбойбу. Анан ар ким сын тагы берет, ар ким тарта берет. Жөн эле сүйлөбөйсүңбү дейт, мисалы. Мен жөн эле мындай эле. Өткөндө мен видео көрдүм эле да. I posted a video on YouTube. Мен видео койдум эле YouTube'га. How to go to America деп. Америкага кантип барса болот деп, анан жалпылап ошол жалпы жолдорун эле айтып жазып койгон да. Анан биздин канал англисче үйрөтөбүз да. Биз ар бир койгон видеобуз дайыма англис тилин үйрөтүүгө да багытталган да. Мен мисалы үчүн башка эле бир факт, кызыктуу факт жөнүндө айтып беришим мүмкүн. Бирок ошол видео аркылуу мен англис тилди бир аз болсо да үйрөтүүгө аракет кылам да. Анан кээ бир комментарийлерди көрдүм да. Жөн эле койбойсуңбу, кыйын болуп, не кыласың деген ушундай комментарий болду. Негизи англис тилин Ал үйрөнүүдө тийдиби? Критика тийдиби? ооба тийди, чын айтсам. Анда тийсем да сама Жок, мага тийди дегендечи мен мындай болду да. Кыргызстанда Балким алар түшүнгөн жок. Мага мынтип тийди да, балким алар биздин каналды билбей калыптыр эле. философиясын билген жок да. Балким ошол видео алында чыгып калды бир жерде. Көрүп туруп
Сразу I think I would think that way too. Да, мындай. Америка кантип барса болот деген видеону ачты да, эмне үчүн айтса, каякта бирөө аңгисе сүйлөп атат да. Анан ал киши түшүнгөн жок да. Мен ал киши түшүнгөн жок, бул эмнеге эле өзүнчө кыйын болуп атат деп чын эле ошентип ойлогон болушу да мүмкүн. Анан бирок мен жазып койдум, түшүндүрүпчү. Why we do it? Ушул себептерден кылабыз, биз үйрөтөбүз деп. Анан эмне силер пиар деп атасыңар дедилер. Yes, you're right. We are trying to. Yes, you're absolutely right because that's true, right? We're trying to advertise ourselves. More people, help more people. Биздин максаттарыбыздын бири өзүбүздү рекламалоо, өзүбүздүн кызматтарыбызды рекламалоо. Ал жагы менен биз кошулабыз. So, ошондуктан мындай реклама дегенде мындай элдер билбейт да, тааныбайт да, жөн өзү тааныш. Мисалы, атыңар ким десем, акыл десем, пиар болобуз сизге. Канча жаштасыңыз, пиар болобу, каяктасыңыз, пиар болобу жок. Ал жөн таанышуу да, биз таанышабыз керек өзүбүздү. Анткени биз ушунча канча 30 канча жыл тажрыйба топтопбуз, аны өзүбүз чөтөгү салып кырдырып жүрөбүз да, биз аны беришибиз керек. Ооба, мага демес $30,000 эмелерди, мисалы, мындай илимдерди биз 1000 сомго беребиз да, же 500 сомго. жок, мынтип жазганда, мындай мен ал мен сүйлөгөнмүн, анан сүйлөгөнүм англисче субтитрмен чыккан да. Мен англисче субтитрди койгом, чтобы биздин окуучулар мен эмне деп атканымды англисче көрүп, анан ошонун котормосун дагы мен сүйлөп атам да. Десем, эмнеге сен субтитрди койдуң, жөн эле сүйлөбөйсүңбү деп жазыптыр да. Эмне сен өзүң крутой экениңди көрсөткүң келдиби деп да. Анан мен айттым, ооба. No, I really said, why not, man? I just want to show if I'm Krutoy. Yeah, I am Krutoy. I don't want to like Victor Krutoy or Igor Krutoy? Igor Krutoy. So, Okay, let's keep going. anyways, yeah, let's keep. I mean, this was to people who are scared of going crazy. Yeah. Gulzat Mamutbek, for example, right? She has no like, nothing holds her back, right? Complex. Yeah, no complex. So it's important. She's very confident. She's very confident. I think she's 100%. Yeah, overconfident. Is it bad? It's good. I mean, you can't say it's Have you met her? I actually met her no, 2 days ago. Really? Did she offer you something? No, everyone was taking pictures. I was like, oh, why don't we take Did pictures? you have pictures? I have pictures. You're not famous because I'm gonna post a picture. Okay. Gulzat Mamutbek менен сүрөткө түшүп алдым, ошону айтып. Буйса Instagramга коем. Чарлы. So, алдына максат коюш керек. I think it's not a question. I think it's a comment. Тренингиз каякта болот? Дагы бир жолу кайталайбы. 8, 9, 10 февралда Бишкекте болот. Саат 3-тө. 8, 9 февралда мэрияталда. 10 февралда President City Hall. Саат 3-тө. Сурак билүү телефондору 0755 494 739 0708 505 426. Дагы бир номер 0770 521 321. Бул мисалы үчүн мондай баннерди көрүп калсаңар, постерди көрүп калсаңар, бул ойлогула, бул Кытай ырчысы эмес. Бул Max the life coach. Бирок ар бир адам ар бир тармактарда өзүн сынап көрүш керек. Азыр убакытта кай жактасыңар, сизден сурап атса керек. Азыркы убакытта Кыргызстандабыз, Бишкекте. I mean, I think he's asking generally like, where are you? Like you're in China and stuff like that. Oh, you mean What this you one? Yeah, I live in Guangzhou, China. Мен Guangzhou'da жашайм. Эме, үй бүлөм ошокто, жумушум ошол. Кыргызстандан кантип Японияга барсак болот? I think балким Guangzhou'да Кытайда Японияга аралаштырып алгандыр. Жок, Япония башка, Япония мисалы Кытайга барган киши Японияга кантип барганын билбейт. Менин каналымдагы ошондой тармакта өнүгүү, өсүү, илим, билим алуу, спорт менен машыгуу, бизнес менен алектенүү. Сонун бизге комментарий таштап кетиңиз, ссылкасы менен көрүп коебуз. Замирбек Амирбеков смайлик таштаптыр. Love and live. Hi, агай. Hi. Нуркыз Жусуп Аликызы. Hello, my best teachers. Hello. Hi. If you have dream, chase it. Break the comfort zone. Go for it. So you can do it.
деп бирөө жазыптыр. Assalamu alaikum деп. Alaikum assalam. Hi, how are you? We're very good. Ошко качан келесиздер? 12-синде түштөн кийин болот. Кайсы адресте? Hafta 12-числода ошто болот да? Oşta saat 3'te. Saat 3'te. Kasiyet restoranı. Касиет рестораны. Жаңы Жаңы Мамуров көчөсү 100. Мамытов? Mamurov көчөсү 100'де болобуз. 12-числода 3 saat 3'te. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Green card кантип толтурса болот? Аны дагы мен видео кылып чыгарам. Бирок азыр шашпай эле койсоңуздар болот. Green cardга али дээрлик 10 ай бар, Октябрь болсо керек. 10 ай али бар. Бишкекте качан каерде болот? Биз аны айтып кеттик жана. Telefon номерлерди айтып койсоңуздар, жазып койсоңуздар болот. Ооба, мен бияка эле жазып коеюн, анда азыр биякта телефонду жазып коелу. 0755 494 739 bu bir telefon. İkincisi 0708 505 426 daha bir telefon. Ушул телефондорго чалсаңыздар болот. Байланышсаңыздар болот. Next question. Эмне жөнүндө болуп жатат деп бирөө сураган экен. Биз ошого эми жеттик. Бул Максат агай, Channel English'te accent trainer, ошондой эле life coacher. Coach. I keep wanting to say coacher. Ушул жыл майда болобу дейт. Эмне болот? Майда билбейбиз. Майда план жок азыр. Бирок жайында болушу мүмкүн. Рахмат сиздерге. Сиздерден көп нерсени биле алдым. Чоң рахмат сизге. Иштекемиз. Бизнес баштоочуларга кандай мотивация берет элеңиз? Бизнес кылгандарга биринчи бизнеске кирип уже решение кылсаңыз кете беришиңиз керек бизнес. Потому что бизнесте мотивация эмне? Көп акча табасыз. Мисалы жөнүкөй иштесеңиз, айлыгыңыз стабильный, бирок андан көбөйт да. Bir işçinin убактысын сатат да. Мисалы, убакыт 24 саат туурабы? Андан көп 7 эле күн бар жумасына, андан көп убакыт жок болгон үчүн убактыңызды арзанга сатсаңыз ошончо. Иштеген киши балким убактысын аябай кымбатка сатканды үйрөнсө гана көп акча табат, а бизнесте бул аябай көп акча тапканга мүмкүнчүлүк болот. Ошол убакта банкрот болсо акча жоготот, иштеген киши акча жоготпошу мүмкүн, бирок аз эле акча менен кетет, стабильный акча. Чет элге кетүү үчүн кандай жолдор бар? Чет элге кетүү үчүн биринчи каалашыңыз керек, анан тааныш издейсиз. Менимче Кореядан кайка баргыңыз келсе, Америкадан, анан алардан сурайсыз, алар кантип барса сизге жолун айтып берет, ошого окшош кылып барасыз. Green Card кайсы сайтка кирип тапшырат айтып коесуңарбы? Биз видео жасайбыз, биздин каналды карап туруңуздар. Биз Green Card боюнча видео жасайбыз. Азыр шашпасаңыздар болот. Убакыт бар. 10 ай болот. Good evening, my best teachers. Москвадагы окуучуларыңыздардын атынан салам деп Рая Кебекова жазып. Сизге да салам, чоң рахмат бизди көрүп жатканыңыздар үчүн. Ассаламу алейкум, кандайсыздар байкелер? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңөр кандайсыңар? Hello, how are you? Maksat teacher, welcome to Kyrgyzstan. Yes. We need teachers like you. Okay. You are best teacher in the world. Really? I appreciate that. We look forward to your video lesson. Can you give some information about TOEFL? TOEFL. Okay, TOEFL is most, like a lot of time people ask me TOEFL, but I've noticed that TOEFL is more about, knowing about America. And you gotta learn American accent because it's like life at a university, at a college. Like learning center, professor, and then learn techniques like the questions very similar. What does the man imply, right? You gotta know this question. What does it mean, and what does the man say or something, right? Мындай TOEFL-да Америкадагы жашоо боюнча информацияңыз болуш керек. Университетте жашоодо көбүнчө ошол боюнча болот, тексттер болот. Анан тексттердеги терминологияларды жаттайсыздар. Көбүнчө мындай суроолорду жаттап алсаңыз, суроолордун не деген мааниге берсеңиз, техник нерсени үйрөнсөңүз,
TOEFL'da өтүш оңой, бирок азыр эми алып келип Кытайлар биринчи болуп атат да. TOEFL'дарда эң жогорку баллдарды Кытайлар алчу. Анан Кытайлар алгандан кийин Америка барып окуп атканда мугалимдер түшүнбөй калат экен да, же мугалимдер анын сөздөрүн түшүнбөй калат экен да. Хотя алар эң жогоркуну алган да, по идее жакшы болуш керек эле. Анан көрсө алар произношение түшүнбөгөн үчүн, баягы произношение акцент түшүнбөгөн үчүн алар эмне кылат, алар сүйлөсө мугалимдер түшүнүп атат. Же мугалимдер бат сүйлөгөндө алар түшүнбөй калып аткан үчүн эмне кылат экен алар? Анан TOEFL эмеге алып келди го, speaking. Сиз мындай сүйлөп жибересиз да, ошон үчүн произношение өйрөнүшүңүз керек да. Анан мындай Really? Yeah. Since when? Oh man, for a couple of years. I guess. Couple of years, that's More than not, that. yeah. I think more than Well, that. it's not 5 years, is it? I maybe can't less. remember, maybe 3 or something. I don't know. I mean, it was not 10 years ago, you know. Like, Exactly, yeah, yeah. I know. I understand that. You're talking about TOEFL I've like 10 years taken, ago. I've taken TOEFL once, Yeah, I 15 years ago. Yeah, I think me too. No, I see. Actually, I failed. You know. 12 years ago. How can you fail? I mean, you can't fail, right? Like you get the I mean, you get the score. scores, but you can't pass. You know. Okay. Саламатсыздарбы, сиздер менен кантип байланышсам болот? Байланышып жатабыз. Байланышып атасыздар. Дагы негизи ушул номерге жазсаңыздар, бар жок боюнча жооп алсаңыздар болот. Азыр дагы жазып коелу номерди. Дальше кеттик. Life coach боюнча сүйлөп бериңизчи. Дагы сүйлөйбүз азыр. Конкреттүү сөзгө, суроого жооп бергенде. Гүлзат Мамытбекке кандай көз караштасыздар? Кыска айта кетсеңиздер. Мага өткөндө бир тренингде эмеде группада сурады, биз сабак берген. Нурзат Мамытбек Гүлзат Мамытбек. Мен сыртта жашаган үчүн Кыргызстан көп кишилер билбеген үчүн менден сурашты, бирок бир канча видеосун көрдүм. Ал киши жөнүндө биз жаман эмес жок. Мындайча айтканда, ар ким өзү каалаганын кылат да, туурабы. Анан мисалы эч кимди башка бирөө башкарганга эмеси жок да. Ал мындай айтканда Yeah, keep going. мындайча айтканда, ар ким өзүн каалаган үчүн ал киши кыялдары аябай чоң, жөнөкөй кишилерге окшоп сүйлөбөй мындай чоң нерселер сүйлөгөн үчүн элге бир аз эме керек да, баягы башкача келип атат да. Англисчеде бир сөз бар. There's no right or wrong, there is just different. Туура эмес деген нерсе жок, башкача деген сөз бар да. Ошон сыяктуу элден башкача, туура. А мен эч кайсы адамга мындай менен баягы ал мындай кылыш керек деген андай нерсе жок. Мен өзүм эмне кылсам өзүмдү билем, калгандары мисалы жаман деп айтпам, жакшы деп айтам. Бул башкача бир киши, аябай чоң кыялдары бар экен, мен аны көрдүм. Эгер ал кыялдардын артында турса, ал кыялына жетет деп ишенем. Good. Siz бул даражага кантип жетиштиңер? Максат Абдураев. I think he's talking about English, right? Бул даражага кантип жетиштим? Мен жашым улуу эле, көп эле жашадым дегендей, мындай жаштарга караганда бир убакыт өтүш керек. Жашын экинчиси эме, мен кичкийимде аябай Америка барганды каалайт элем да. Ал убакта Советский Союз болчу, Америка эмес, Бишкек эмес, Ошко араң барчу, мисалы мен аябай болчумун да айылдан. Анан аябай каалоо. Бир нерсени кааладым да, мисалы Америка барып келди, аябай кааладым. Ошол каалоолорум, ошол визуализация көрөтүм да, мында Америка барсам, укмуштап туруп. Жөнүнө калайсыз, бир чоң целиңиз болот, чоң максатыңыз болот, мисалы Америка баруу баруу. Мен азыр мисалы ошондой кылган Америка барып калдым, Америка баргандан кийин уже максатым бүтүп калды. Андан кийин жанагы эмелер башталды да, тияка уруу, эмне калган тигиндей болуп. Анан лайф коучингге баштаганда мен максатымды таптым, азыр андан да чоң, Америкадан да чоң максат. Ошону азыр каалай берем, ошол жака карап кетип атам. Бир даражага жетиш үчүн сиз чоң нерсе каалашыңыз керек. Чоң нерсе каалабасаңыз, күнүмгү жашоо же баягы элдин жашоосу менен кете бересиз да. А менде элдин жашоосунан башка эмне элем, негенде Советский Союзда мен Америка барам десем, элдер күлөт эле да, Советский Союздан чыга албайсың, Бишкекке бара албай атасың, Москвага бара албай атасың, кантип Америкага барасың? Бул 85-жылдар. Мисалы мен жашым улуураак болгон үчүн, бирок аябай каалаган үчүн ошол каалаган нерсем болду да. Чоң нерсени табасыз, аябай каалай бересиз, артына жетесиз. Максат байке, WhatsApp номериңизди бере аласызбы? Биз жазып коебуз, Жазып коем. Кийин WhatsApp номерим кийин көп киши жооп бере алсам, уят болуп калайбы? Мүмкүн болуп калат. Биз жазган номерлерге жазыңыздар, бүт менеджер бар, ошол жооп берет экен. Мен жооп бере алсам уят болгондо, алар топ эме болсам. Көп адамдар жазат ошого. Ошол сүрөттү Инстага киргизип коюңуздар, ачып киргизебиз. Буюрса, Кыргызстанда өтө турган тренингге катыша албагандар үчүн коучинг боюнча вебинарлар өтсөңүз болот. Ооба, жакында буюрса ошол мындай түз
мындай катыша албагандарга вебинарлар болот, платный вебинарлар, буюрса. Эми дагы бар, группалар болушу мүмкүн. Анан эртең биз эмеде эмнеле Марал ФМде салып атабыз күнүгө эртең 10-дон 11-ге. Марал ФМден бекер көрсөңүздөр болот экен. Бирок ошондой эле белгилүү убакыттарда вебинарлар болот. Буюрса, аны биз жарыялайбыз. Биздин каналга байкап туруңуздар. Ишиңерге ийгилик. Замирбек Амирбеков, Жанна Болотбекова. Ким булар? I'm a life coach. My name is Max. I'm an international life coach. I'm from Kyrgyzstan. Currently I live in Guangzhou. Кечиресиз, менин атым Максат Муктаров. Мен коучмун, life coach, жаш алмаштыруучумун. Ошол убакта биз англис тили жана Америка акцентин үйрөтөбүз. Өзүбүз чет өлкөдө окуп, анан чет өлкөдө жашаган көп жылдан бери 17-18 жыл болуп калыптыр ошол. Азыр тренингге Кыргызстанга келдим. Эң суроо, рахмат мага туура жол көрсөткөнүңөргө. Менин бизнесим жалаң англис тилинде жазылган. Ошого үйрөнөйүн деген. Өзүм 51 жаштамын. Менин курагымда үйрөнө аламбы деген ой кетти эле. I think it's a comment. Maybe, I don't know. Жаш эмес, жашка такалбаш керек. Бул элдин билген нерсеси. 70 жашында аябай ийгиликтүү болгон киши бар, KFC, анан баягы өзү мындайча бар го, мында секреттер бар экенде, мен айтып берейин да. Баягы кризис среднего возраста деген бар го, middle age crisis. Мисалы 40 жашка чыкканда кризис болот, ошого чейин бирдеме кылып алсаң, уже калбайсың деген бул туура эмес түшүнүк экен да, буну атайын ошентип айтышат экен. Ошо адам именно 40 жашынан кийин аябай эме башталат экен. Эң баягындай күчтүү убакыты. Мисалы бүт белгилүү киши карасаңыз, Эдисон, Форд, бүт бар карасаңыз 40 жаштан кийин башталды. Джек Маныхы деле ошондой. Ошон үчүн буну просто элдер ошол жашта келгенде аябай күчтүү болуп, ийгиликтүү болуп кетпесин деп туруп, элдерди эме кылыш үчүн аны ошо кризис деп чыгарып коет. This is very interesting, man. I heard from the like real sources. Демек, адамдын эң күчтүү убакыты бул физикалык эң күчтүү убакыты деле болушу мүмкүн эмес экен да. Жок, физикалык эмес, ал жерде тажрыйбаңыз жетет уже. Түшүнүңүзбү? Баягындай жаш баладай бир эме кылбайсыз. Бүт тажрыйбаңыз бар, оюңуз жакшы иштейт, эмне кара, эмне акты билип калгансыз, бизнес кайсы бизнести көрүп калгансыз, ошол сыяктуу аябай күчтүү нерсе болот. Окей. Алекс Байке, сиз дагы келесизби ошол тренингге? Мен барбайм, бирок жүрөгүмдө мен тилекке каршы бара албайм. Ошо бул жерде азыр бул жерде эле. Үйдү ким карап калат? Макс Байке кетсе үйдү ким карап калат? Электриктер келсе ачып туруш керек. Сабак жөнөтүп туруш керек. Сабак жөнөтүш керек, сабак жасаш керек. Дежурствода калдым. Дежурствода мен калам. Сиздер Москвадасыздарбы? Жок, биз азыр Бишкектебиз. Москвада болчубуз мында, Москвада 5-4 жыл жашадык. Үйлөнүп алсаң да чет өлкөгө кеткен мүмкүнчүлүк чоңбу дейт. Чоң. Я. Ассаламу алейкум агай, кандайсыздар? Махмудали Султанов деген сурады. Мен эрикти бекемдей албай жатам. Эрикти бекемдөө үчүн кандай сунушуңуздар бар? Ал жерде эрик дегенде бирдемке кыла албай атканда да, ошо бирдемке кыла албай атасыз, ошого эрким жок деп ойлойсуз, бирок ал жерде эркиңиз менен связь жок. Ал жерде эмне үчүн ошону кылганыңызга жооп тапсаңыз, ал жоогуңуз аябай күчтүү болсо тез кыласыз. Жоогуңуз жок болсо аны кыла албайсыз. Эрктин кереги жок. Мисалы Кытайга эмнеге барам деп жоогуңуз жок болсо барбайсыз, канчалык кыйналсаңыз да. Жаңгисче эмне үчүн үйрөнөм деген жоогуңуз жок болсо, анда үйрөнүшүңүз кыйын болот. Ошого ал эрк эмес, просто эмне үчүн жооп бериңиз. Так. Thank you for all. Нурпери Бактали кызы. You're welcome. Москвада тил боюнча курстарыңыздар барбы? KG айтпайбы жазды. Бар, чет тил деген издесеңиздер. Адресин билбей калдым, мен карындашым ошого мен чет тил иштейт. Чет тил деген курс бар, жөнү Google'га жазсаңыз, чет тил Москва деп жазсаңыздар, адрестер чыгат. Чет тил курсу. Жусупов Кайратбек, чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Бекзат Жапарұлы, ассаламу алейкум. Англис тилин үйрөнүп баштадым, өз алдынча болобу үйрөнсө? Өз алдынча болот, конечно болот, бирок тренер менен же мугалим менен тезирээк болот. Байкелер Бишкекте өтө турган тренингге каалагандар кире алабы? Ооба, каалагандар кирет. Каалагандарыңызды чакырыңыз. Каалагандар кире албайт. Катуу каалагандар акчасын Катуу каалагандар. Акчасын бергендер кире алат экен.
тест болот экен го атайын канча балл болуш керек тесттен өтүш үчүн билсеңиздер жооп бериңиздерчи. 120 Differences. Ар кандай системалар бар. TOEFL'da TOEFL, IELTS, ар кандай немелер бар да. TOEFL'da 120 эле канчада? Мен жакында Канадага кантип кетүү деген видео жасайм. Буюрса, ошол жерде жакшы мүмкүнчүлүк жөнүндө айтып берем. Буюрса жакында. Because you know the Atlantic Pilot Program, I talked about it, right? Now it's extremely easy to immigrate to Canada. Like it's been like they gave, yeah, Crazy. like you can do it Good yourself. job, man. You can do yourself. Yeah, I'm planning because Okay. If you leave for Canada, trust me, everybody will have a class there. yeah, sure. I mean, I'll send goods to Canada from China, and you'll Goods? sell there. Goods. oh, goods, yeah, Goods. 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 Yeah, so мен Tamam, canım. Канадага кетүү боюнча видео жасайм. Себеби азыр 2019-жылы, ошо 2019 бүткүчө сонун программа бар да. Ал программа жөнүндө айтып берем. You heard about the Atlantic Pilot Program? No. So Canada has made it extremely easy to migrate to 3 Atlantic regions. Sir Edward Island, Labrador, Newfoundland and Labrador, and there's another one, Nova Scotia. These are islands. These are Atlantic regions Islands. of Canada. Oh, okay. So it's like, for example, Nova Scotia is like Nova Scotia, right? It's almost 1,000 miles away from New York. Ooh, it's not far, right? It's not far at all. So, yeah. But it's an island, right? No, it's not an island actually. This is a part of it. Yeah, it's part of it. There is another island, like Sir Edward Island. So, I mean, it's just a lot of people, it's like Butkin of Canada. Okay. No one wants to live there, but I will live there happily. I will. Yeah. I'll So, hunt and I'll fish. exactly. And Okay. it's pretty quiet there. So, I think it's better than the village you live now. ошол жеңил кылып койду. Ошол жөнүндө сөз кылам, аны күткүлөм. So, Максат агай алдыга койгон кандай чоң максаттарыңыз бар? Jackie, my question. Кыргызстанга коюлган башкача өзгөчө пландарыңыз барбы? Мен Кыргызстанда ошо коучинг үйрөнгөндөн кийин определенный секреттерди үйрөндүм да. Анан ошону Кыргызстандагы ар бир жаранга мындай жеткире алсам, Кыргызстан тез өнүгөт, анан Кыргызстанда элдер бактылуу жашайт да ошол ишенем. Ошол нерсени жеткирүү боюнча ошо тренингдер кылабыз, анан лайф коучинг кылып атпайбыз ошол сыяктуу. Аны билген киши, кандай десем, билген киши аябай күчтүү болот да, анан көптөгөн максаттарын жетет да. Менин максатым Кыргызстанда ошол. Өзүмдүн жеке максатым мен дүйнөдө болгон нерсени кыдырып көрүү. Мындай тоо таш, мисалы, Антарктиданын дагы аябай көп жерлер бар, кооз жерлер, окмуш жер. Мисалы, бир кала нерсе, Гуанчжоудо кыш болбойт да. Сиз өмүрүңүздө жашадыңызбы мындай? Кыш көрбөй, кар көрбөгөн жылыңыз болдубу? Өмүрүңүздө? Вообще жок кар. Не, жаабайт да. Жаабайт да. 100 жылда бир Кышка кести? суук болот. Дарактар суук болобу? Мындай мынчалык суук болбойт, бирок суук болот. Канча минус? Эң жетиге түшөт. Минус 7. Жок. Жөн жетиге? Нурга түшпөйт. Гуанчжоуга барып жашаган. Алмастыкка көрсөтүп берет. Мен азыркы учурда англис тилин үйрөнүп баштадым. Сөздүк жаттоо бир аз кыйынга туруп жатат. Кандай кеңешиңиздерди бере аласыздар? Кызыккан нерсеңизди жаттай бериңиз. Кызыккан нерсеңиз. Көбүнчө кызыгышыңыз керек да, ошо кызыктуу нерселерден баштай бериңиз. Оңой болот. Англис тилин атайын курстарга барбай эле үйдөн эле үйрөнсө болобу 1 жылда? Мына бизге жазылсаңыз каалаган жерден үйрөнсөңүз болот. Үйдөн үйрөнсөңүз болот. Тоодон үйрөнсөңүз болот. Кыскасы интернет бар жерден үйрөнсөңүз болот бизге жазылсаңыз. Өзүңүз үйрөнгөнүңүз бир аз аябай кыйынга болот да. Анан бир жаман жагы болот эгер өзүңүз үйрөнсөңүз. Мындай жакшы үйрөнүп алсаңыз, баягы жакшы көрүү таштап салышы мүмкүн да. Кызыкпай калышы мүмкүн. Анан эмки жолу да үйрөнгүңүз келбей калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу опасность бар. Бирок аябай каалаган киши любой жерде өзү деле үйрөнөт. It's funny how I can speak here and then watch it later. That's right. Yeah, I've noticed that. Азыр мен сиздерге сүйлөп, кийин кантип сүйлөгөнүмдү бияктан көрүп алат экенмин да. It's funny. Déjà vu. Күлкүлүү.
Oh my dear teachers, I wish you only success in your work. You are super. Munara Thank you. Садыкова. We love you too. Чет өлкөгө чыгып иштеп келсе болобу, кандай сунуш берет элеңиз? Илгиз Эгемберди уулу жазды. Ооба. Yeah, we'll talk about it. We have a video. You can see it, and I will also post other videos. Чет өлкөгө башка жактарга чыгып иштепесе болот. Сиздин сабактарыңыз кайсы өрөөнгө чейин окуса болот? Биз азыр intermediate, upper intermediate чейин, upper intermediate жок, бирок upper intermediate чейин үйрөнсөңүз болот WhatsApp аркылуу. Тренинг Бишкектин каягында болот, анан канчасы? Дагы бир жолу 8-9, 10 февраль saat 3'te. Saat 3'te şehirde de. Marriott Otel'de 8-9 fevral, 10 fevralde President City Hall. Telefonda var, жогорку телефондар бар. Телефондорду жана жазып кеткем, ошолорго жазсаңыздар болот. Максат Муктаров деген колдонуучунун жазганы ошол телефондар. Максаттар көп окшойт. Ол максаттар аябай көп. Express Entry деген программа эмеспи? Ошол Express Entry'ни билбейм, бирок Atlantic Pilot Program деген программа. Тренингке билети алдын ала алыш керекпи же ошол күнү барганда эле алып кирсе болобу? Риск бар, алдын алса дагы жакшы болот. Телефон чалып алып алса. Доставкасы бар 100 сом. Шаар ичинде. Шаар ичинде доставка 100 сом коет экен, ата. Эрте алсаңыз жакшы, эгер калбай калса. Can they transfer money over on like online? Sure. You mean Do online? you have it's some Yeah, kind of thing? Билет карта алат баары. Well, you don't need Сүрөт to. тартып койду. Сүрөт тартып аны WhatsApp-на жиберсе. I mean, it has to be somehow registered, right? So you have to think about it. Телефон чалса айтып берет го. Yeah, телефон çalsanızlar менеджер барын айтып берет экен. Музыканын үнүн азайтып коесуз рахмат. Жана музыка. Жана, э. Бул телефон чалып кетти эле. Саламатсыздарбы сиздерди? Рахмат. Саламатчылык. What did I say? Саламатсыздык курска барууда жана окууда канча айда обычный сөздөрдү сүйлөп калат? 3 айда. Okay. Good. This Next. is subjective, man. Yeah, I know. This is my subject. Мен Кара Балтада жашайм. Бизде окуу курстарыңар барбы англис тили боюнча? Бизде азыркы учурда онлайн окуу курстарыбыз бар. WhatsApp аркылуу Кара үйрөтөбүз. Балтада келсеңиз болот. Каалаган жерден окусаңыз болот. Кадимкилик курстар, бирок болгону онлайн. Сизге керектүү нерсе бул жакшы телефон, жакшы дегенде интернетке жакшы туташа ала турган WhatsApp келсин. эс тутуму бар, WhatsApp бар. Анан себеби биз видео жөнөтөбүз, ал видеолорду көрөсүз. Кадимкидей сабактарды жазып жөнөтөбүз, видео түрүндө, каалаган маалда, каалаган жерден, каалаган жолу көрө аласыз. Ал сабактарга биз тапшырмаларды да жөнөтөбүз. Ошондой эле талкуу группасында мисалы үчүн бир нерсе түшүнүксүз болсо, суроо берип, жооп алсаңыздар болот. Биздин онлайн WhatsApp аркылуу сабактарыбыз ошондой. Курстар 1000 сом айына болгону 1000 сом, жумасына 5 жолу видеолор келет. Кыскасы жакшы да. Биз уже мактанбасак болбойт окшойт. Yeah, I mean, we have to talk about it. Yeah, First, I was like, come on, let's not show off, you know, just. No, it's just information. Адамдарга жеткириш керек экен. As I told Аны you. мен түшүндүм. When I ask your name, you know, like, hi, what's your name? My name is Akılbek. Are you sure not? You don't say that, right? Yeah, exactly. Misal tanıtуу боюнча проблема жок. Бирөөгө эме кылбайсыз. Өзүңдү тааныткан сыяктуу биз өз курсту таанытабыз. Анан кызыккандар кошулсаңар, аябай жакшы результатка жетесиңер. Аябай ишенебиз. Биз аябай каалайбыз, и ошого ишенебиз жетерибизге. Өзү биздин Азыр WhatsApp номерлери жазып турам. Russian doesn't work. Nice, huh? It's actually Kyrgyz. Okay. The next question. Англисче үйрөнүп алып, Дубайга барып окуса болобу, лөтчүктүн же ал жака башка тил үйрөнүш керекпи? Дубайда англисче менен болот көп нерселер, бирок мен билбейм кантип окушат.
негизи англис тилин үйрөнсөңүз любой жака барса. любой жака, көп жака барып деме окусаңыз болот. Ал жерде английский Мисалы үчүн Германияда бекер университеттер бар, right? Талабы англис тил билиш керек. Мисалы үчүн TOEFL билиш керек. Кыскасы жакшы жагы бекер анан англис тилде өтөт да. Немис тил даже эмес, англис тил, Все немис тил кыйын. Сиздердин программаңыздардын атын жазып коюңуздарчы, Сураныч. Программа биз жөнүндө бул жактан дагы билсеңиздер болот. Why? Because he's my friend. edulab.kg. WhatsApp номерди жаздык. Дальше. Саламатсыздарбы? Мен университетте англис тилин 3 жылдан бери окуйм. 4-курсту бүтүп Америкага иштегим келет же Канадага. Бирок Америкага кетиш кыйын болуп калды. Байкелер, сиздер супер. Нурлан Урматалуулу. Сизде азыр сонун мүмкүнчүлүк бар Канадага кетүүгө. 1 жылдык тажрыйба болуш керек. Кайсы кесип болбосун 1 жылдык тажрыйба болуш керек. Мен башкы видеода ушул боюнча көп сүйлөйм. Бул не өзү компаниябы дейт Чинара Ормонова. Ооба бул биз ушундай уюмбуз, биз онлайн курспуз. Ошондой эле биз онлайн жашоого машыктыруу курстары бар. Жашоого машыктырабыз. Бүгүнкү биз негизи биз түз эфирлерге чыгып турабыз. Биздин каналга кирип көрсөңүздөр болот. Биздин каналда ар кандай видеолор бар, ошондой эле түз эфирлер бар. Бүгүнкү түз эфир бул конкреттүү ушул Максат Байкенин Кытайдан атайын Кыргызстанга келип, суроолор боюнча ушундай сонун тренингтерди өтүүдө азыр. Сиздерге да ушундай сонун мүмкүнчүлүк келди. Бул киши өз убактын ушунчалык баалайт, өз мекенине Кытайдан келип, Кытайда аябай белгилүү адамдарга тренинг өтөт. Азыр бул жакка келип, сонун секреттерди, жашоого машыгуу секреттерин үйрөткөнү келди десем да. Биздин мен өзүм жазгам. Саламатсыздарбы? Англисче субтитр менен кандай кинону сунуштайсыздар? Мотивациялык, тарбиялык мааниси бар. Бая жаздым эле аттап кеттиңиздер. Деп кечиресиздер. Айдана Калыбекова. Кинолор аябай көп. Мага жаккан кинолор, мисалы үчүн мен мынтип издейм да, Top 250 IMDb. Best IMDb Motivational Films десем, мага бүт жаккан кинолор чыгат, мотивационный. Мен ошентип издейм, негизи элечи, маалымат. Ошентип эле жазсаңыз чыгат. Мен азыр кошулдум, ошон үчүн жакшы түшүнбөй отурам. Сизе түшүнөбүз. Бул түз эфирди башынан көрсөңүздөр деле болот. YouTube'da калат. Билетти ушул номер аркылуу сатып алса болобу? 0770 521 321. Албетте ушул номер аркылуу сатып алса болот. Азыр WhatsApp аркылуу жазып, азыр сатып алсаңыздар болот. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Бүгүн негизи биз Channel English биз WhatsApp аркылуу англис тилин үйрөтөбүз. Жумасына 5 жолу телефонуңузга сабак жөнөтөбүз, тапшырмалар жөнөтөбүз. Баасы айына 1000 сом. Бизге ушул азыр жазган номерлерге жазып, үлгү сабак алып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле биздин каналыбыздагы видеолорго кирип, кантип үйрөтөбүз, биз кимбиз, ошолор жөнүндө көрсөңүздөр болот. edulab.kg сайтына кирип дагы биз жөнүндө окусаңыздар болот. Бүгүнкү түз эфир негизи биз көп түз эфирлерге чыгабыз, окуучуларыбыздын суроолоруна жооп бергени жана башка биз көрүүчүлөргө англис тилин үйрөнүү жөнүндө түз эфирлерге чыгып турабыз. Бирок бүгүнкү түз эфир дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул Максат Муктаров Life Coaching. Ушул иш-чара жөнүндө Максат Байке өзү Кытайда жашайт. Ал жакта белгилүү менеджерлерге, жылдыздарга, кытайлык адамдарга, жарандарга
жашоого машыгууну үйрөтөт да, жашоого машыктырат, Жашоого машыктырат, анан Америка акцентин. Америка акцентini жана жашоого машыктыруу. Өзү мынтип айтып кетели азыр бул жөнүндө эми. Мен мисалы баягы жүргөндө мен ойлодум да, бир кыргыз англис тилин билсе, дүйнөгө чыгат, мынтип айтчумун. Мисалы сиз англисче билсеңиз, каалаган өлкөгө чыгасыз. Анткени каалаган өлкөдө иностранецтер болосуз да, сиз чет элдик киши болгон үчүн сизге англисче сүйлөшөт да. Каалаган өлкөгө бара аласыз. Тил менен бирдемге таба аласыз, табар ала аласыз, иштей аласыз, алар менен жолугуша аласыз. Тил аябай маанилүү да. Тилди билсеңиз, анда дүйнөгө чыга аласыз. Экинчиси коучинг. Биз азыр адамга сизге, именно сизге эң маанилүү нерсени үйрөтөбүз да, обычно ошол группалар менен. Биринчи жашоого машыктырабыз, мынча десем, жашооңузга планды кура аласыз, эмне каалайм, кандай жашасам, кантип бай болом, кантип бактылуу жашайм. Андан кийин чет өлкөгө чыгам десеңиз, англисче жана үйрөтөбүз да. Эки нерсе, жашоого машыктырабыз, анан англисче үйрөтөбүз. Ошол экөөнү жакшы билсеңиз, дүйнөдө кыдырып жүрө аласыз, анан жашооңузга аябай мындай маани келе баштайт. Ошон үчүн мага эң кызыктуу нерсе адамды өзгөртүү боюнча биринчи башта коучингди билбеген убакта англисче үйрөтүлөм, анткени көп булактар англисче. Экинчиси коучингди жашоого маштырабыз. Ал адамдын ичиндеги эмелерини мындай өнүктүрөт да. Адам өнүгүш үчүн, ийгилик үчүн 80% ичи, 20% сырты. Эгер бирөө айылдык болсоңуз же университет бүтүрбөсөңүз же кыргызмын десеңиз же кандай бир эмеңиз болсо, чектөөлөрүңүз болсо, мисалычы, ошолордун баары канча сырттагы эмелерчи. Булар 20%. Эгер ичиңизди жакшы оңдоп алсаңыз, ичиңизде биз лайф коучта мынтип айтам да, мен коучмун, мен эмне кылам, сизге жөнөкөй жашооң, азыркы жашооңузда эл катары жашап атсаңыз, ошо жашооңуздан жогорку даражага чыкканга мен аябай жардам берем. Кантип жардам берем? Эчтеке билгениңиз кереги жок. Ошол ичиңизде проводдор байланган да, мындайча түшүнүктүү эмелер боюнчача. Ошо проводдорду мен үзөм дагы, туура эмес байланып калган кепилгечи, ошого ийгиликке жете албаш, жетиш кыйын болуп калат, ошого тил үйрөнүш кыйын болот. Ошо проводду башкача байлап койгондо, ошол эле өзүңүздүн эле проводуңуз башкача байланганда мындайча лампочка жанат да, жанганда уже сиз бир жашооңуздагы маанилүү нерсени түшүнө баштайсыз. Ушинтип эме кылып жалпы. Very good. Any question? Yeah, you want to finish up? Yeah, we can finish or what? Yeah, sure. I mean, we usually make it 3 hours. Okay. Yeah, so next time, Like, yeah, we're gonna finish. we may like waste some people's time if they have more questions. We can answer. Yeah, sure. Otherwise, yeah. I mean, questions keep coming, man. Okay, well, let's finish faster. Yeah. Сиздерге чоң рахмат, Акку Эсенбекова. Рахмат. Ийгилик каалайм балдар, Азамат сыңар Кыргызстандын келечегинде өтө чоң жаңылык, жакшылык алып келериңерге. Алмаз Асанбаев жазыптыр. Рахмат сизге. Кандай китептерди сунуштайсыз лайф коуч боюнча? Life coach боюнча билингенде эле бар Тони Роббинс, Брайан Трейсиден баштаңыз, андан кийин аябай даражаңыз жогору болсо мен башка китептерди айтам. Thanks very much, Айдана Калбекова. Thank you. Биз аналууда эмне кылыш керек деген видео чыгарсаңар, байкелер. Okay, we'll do that too. Алмаз Асанбаев ишенем. Саламатсызбы? Курска барууда английский и русский язык сабагында 7 айда канча деңгээлге жетем жана 80% үйрөнүү үчүн канча ай окуум зарыл? Сиздерге рахмат. 80% үйрөнүү үчүн 80 ай дейм. Англис тилин 80% бул мындай жалпы неме да. Жөнөкөй эле сүйлөп калам десеңиз, аябай эме кылсаңыз 3-4 айда бир аз сүйлөп каласыз. Анан 1 жыл өткөндө уже мындай жакшы сүйлөп каласыздар, бирок укмуш сүйлөм десеңиз бир аз убакыт керек. Өтө мааниси терең экен. WhatsApp менен үйрөтсөңөр рахмат силерге. Силерге да рахмат бизди көргөнүңүздөр үчүн. Ошондо канча ай окуйбуз? Тил курсу бул отдельный. Биз бүгүн неме жөнүндө сүйлөшүп атабыз? Тил курсу канча ай дейсиз? Тил курсу бизде 1 жылдык курсубуз бар. 1 жыл бою окусаңыз болот. Мисалы үчүн микрофон айтам да. 1 жыл башка курстар алсаңыз, 1 жыл it's going to be a lot of time, right? Okay. So, эмнеге Кытайда, Кыргызстанда үйрөтсө болбойбу, мекенге кызмат кылып дегендей. Дистанциондон деле үйрөтөт. Кытайда жөн эле бул geographic location, right? Кытайда мен өзү кыргыз катары дүйнөнү кыдырганды жакшы көрөм да, дүйнөнү тааныгым келет, дүйнөгө барып жашагым келет да.
Өзüm Германияда, Америкада, Россияда жашадым, Кытайга барып жашап атам. Ошол жерде потенциал жогору, анан дүйнөдөгү элдерди таануу. Мага көп тажрыйба болот, ошону мен келип үйрөтүп кетерим. Эгер мен ойлойм, эгер биякта калсам, мен анчалык мындай дүйнөнү көрүү, эмем Кыргызстанда калып жетпеши мүмкүн да. Мен жашаганда гана билет да адам чет элдеги маанилүү булактарды, мындай жашоонун ийгиликтерин, мисалы өлкө катары эле, мисалы азыр өнүккөн өлкө да, Кытай өлкөсү, Америкада Алжир өнүккөн, Германия өнүккөн өлкө, ошолор өлкөлөрдөгү менталитеттерди, анан ошол жерде жашоолордун стилдерин, кантип бай жашоону ошол жерден үйрөнүп алабыз да. Жашасаңыз жагыш, дагы жашпайсыз. Баягы көп окуган эмес, көптү көргөн билет деген сыяктуу мага да көп көргүм келет. Ошон үчүн чет өлкөдө жашайм. Окей. Ошол английский курстун ичинде коуч да окутасызбы? Коуч башка, англисче башка. А мен Кытайда коучингди англисче берем Кытайда. Анткени мен кытайча айта албайм анчалык. Окей. Менин уулум англис тилин жакшы окуп үйрөндү. Америкага окууга кантип баруу болот? Колледждин 2-курсунда окуйт. Америка TOEFL жакшы болуш керек. Жакшы университет таап, стипендия табыш керек. Ошол бар, анан Америкада бирөө окуп атса, ошону тапсаңыз, ошол дагы көрүп маалымат берет. Мен Америкага акыркы жолу 2000 канчада бардым? 2009да келдим. Анан ошо 10 жыл болуп калды да. Анан азыр көп нерсе өзгөрүп кетиши мүмкүн. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта дегенге жооп. Бирөө комментарий жазылмыш. Thank you very much деп жазыптыр. Thank you very much. Америкага окууга тапшыруунун кандай жолдору бар? Эмнелерди билиш керек? Менче англис тилди жакшы билишиңиз керек. Эң биринчи критерий бул англис тилди сонун билиш керек. Андан сырткары коучингде Америкага барыш үчүн, дегеле бирдеме кылыш үчүн сиз өзүңүздү өзүңүз жөнүндө иштешиңиз керек. Ошондо каалаган нерсени таап, ошого карай баштайсыз. Yeah. I think people are asking a lot of questions, so the last 2 questions. Assalamualaikum, Kutman Kesin'den men son temendeki angliz tilini үйрөнүп жатканда кыйынчылык келгенде кантип өзүңүзгө мажарча элес? Кантип ишенчелейсиз? Жээнбек Романов. Англис үйрөнүп атканда кыйынчылык болгондо эмне кылат? Мага болгон ушундай. Англис үйрөнүп атам университетте, Кыргызстанда болчумун. Мектепте окуп жүргөндө кыйналганда мен өзүмө мындай мотивация бердим да. Максат дейм да, өзүм айтам да. Аяп кыйналып атасың, бирок дейм, бир күн үйрөнүп калсаң, англисче жакшы сүйлөсөң, сени канчалаган элдер тааныйт. Сени канчалаган элдер көрөт дагы, аябай суктанат сенин англисчеңе дейм. Ошондо аябай жакшы англисче менен элдер менен сүйлөшөм дегенде ошол мотивация берет. Мындай айтканда өзүңдү мактайсың да, мындай айтканда ошо кызыктырасың. Хотя ал жаман нерсе өзүн мактабай, текебер болуп ошол сыяктуу. А бирок сиз эч кимге мактанган жоксуз да, өзүңүзгө өзүңүз мактанасыз да. Мен ушундай болсом, кана эме деп, ушундай эме болгондо мотивация берет, ошондо эмени жеңесиз. Акыркы суроо. Америка кантип барса болот? Менимче бул жөнүндө сөз кылдык, артка көрүп эме кылсаңыз болот. Let's wrap it up, man. Yeah, sure. Maybe I'll let you speak for the last 1 minute. Okay. Yeah. Maybe you can advertise your coaching lessons and whatever. Азыр Биз эми бүтүрөлдөйбүз. Бизде азыр дагы башка жумуштарыбыз бар. Бул мен айткандай уже пландалбаган түз эфир болду. Бирок аяк кызык болду. Мен силер менен биринчи жолу стриминг кылдым, бирок мурда кылып турбуз бир жолу. Биринчиден бул технология болгон үчүн сиздер Америкага барганыңыздын кереги жок. Атайын бирден көрүнүш үчүн ушундай нерсе мен даже мен Кытайда туруп сабак берем. Биякта Кыргызстан же башка жерде да жашаш мүмкүнүндө айырмасы жок. Siz eğer bir nesini öğrenemseniz, 21. kılında yaşatağız, büyük nesne teknoloji meninde. Sizge bir şıltoo bolboyt. Bирок siz anı şıltoo kılıp tigi bolsa bulduğunda, значит al problem emes. İçinizdeki желанияңыз аябай көп болуш керек. Bir bala mal кайтарат экен, алайда. Анан YouTube көрөт экен дагы, YouTube'дан гитара чепкенди үйрөнүп алыптыр. Аябай сонун гитара чечет экен да. Ошондой бала көрдүңүз, эгер калоо болсо, анда жер башка нерсе проблема болуп калат. Ошон үчүн калоону эме кылышыңыз керек да. Эмне үчүн дегенге жооп беришиңиз керек. So I'm a life coach. Мен жашоого машык турчумун. Атым Максат. My name is Max. I'm an international life coach. Yeah. Thank you very much for joining us. Thank you very much. I actually mean it because I didn't expect so many people join us in today's live stream.
We total 42 people actually watched at one time. That's a lot. At the same You time. didn't Yeah. do it last time, by the way? What do you mean? Like every time when you go online. Every time we go online, it was like 30 and 35, but this time it was 42. Oh, So man, it's a good job. Good for you. Thank you. you must be pretty. Yeah. It's a fake О, smile. ушул түз эфирде аябай көп киши бизге кошулду, окуучуларыбыз болуш керек көбү. Ошондой болсо дагы сиздерге чоң рахмат. Мен чын жүрөктөн айтып атам, чоң рахмат бизди көргөнүңүздөр үчүн. Себеби сиздер көрүп, сиздер башкаларга дагы жеткирет деген ойдобуз. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Биздин курска катышыңыздар, Максат байкенин тренингтерине обязательно катышыңыздар. Мен сиздерге айтам. Бул ушунчалык арзан нерсе да. Бир жолу барсаңыздар, Максат байке айткандай, мындай açılıp калат да, мындай портал ачылат деп. I need to go more, so I'll catch you on the flip side. See you around. That's all. Shoot. Yes, it's honest.